Таң агарып, жерге жарык киргенде Манас уйкусунан ойгонуп, ордунан керилип чоюлуп турду. Жанындагы 40 баланы ойготуп, өзү айылдын четиндеги булакты көздөй басты. Нарын шаарынын мэри Камболот Тутуев буга чейин Манастын түрдүү вариантын окуган. Бу жолу Бактыбек Максутовдун калемине таандык Айкөл Манас баянынын Семетейдин жана Сейтектин 1-2 бөлүктөрүнүн аягына чыгып калганын айтат. Бул тонду кийсең, отко салса күйбөйсүң. Кала башчысы бул долбоорду толугу менен колдойт. Анткени улуттун уңгусу катылган улуу баянда эл башкарган ар бир атка минер өзүнө сыйдыра ала турган, үйрөнө турган, калыптануусуна жардам бере турган арбын жакшылык бар экенин айтып кубанат. Манасты керек болсо биздин жаштарыбыз эле эмес, мындай эр жетип калган же болбосо орто муундагы мен курактуу адамдар да окуш керек экен. 10-класстагы окуган Манас менен бүгүнкү окуган Манас мага эки башка дүйнөнү ачып берип атат. Анткени бул жерде азыр окуп аткан Манасым мен өзүмдүн иштеп аткан ишимде дагы кереги тийди. Бул жерде башкаруучулук чеберчилик дагы абдан чоң камтылган. Бунун философиясы өтө чоң. Манас болгону, Манас оле атка конгону, кыйырдан ага теңдеш болбоду. Ал эми шаар мэринин орун басары Элнура Асангазы кызы Манаста коомдогу бүгүнкү көйгөйлөрдү чече тургандагы идеяларды тапса болорун белгилейт. Маселен, өзгөчө бала тарбиясына баш оруткан ата-энелерди окууга чакырат. Манастын бала чагындагы чоң жыйында тыккан жоруктарын атасы Жакып жанага кеңеш бергендер кандай жолдор менен туура багыттарга бура алгандыгына кызыгат. Азыркы заманга мен салыштырып, азыркы эмеге метип келсем, азыр биздин тентек балдар болуп атпайбы? Ошол учурда кандай баланы ата-эне тарбия жакка алып кеткен. Кантип тарбияны жакты ушу балага берем деп мындай издеген да. Ошондо эле биз деле азыр ошол ата-энелер болобу, бийлик болобу, ошол тентек кылган баланы ушул кандай тарбиялайбыз, кантип ошол баланы оңдоп алабыз, эл кандай кылат деп мындай ошондой изденүү менен жасаш керек да. Манаста ошол айтылган. Ошол Манастагы эле нерсени азыркы деле заманга деле алса болот. Ошол жерлеринчи ошол Жакып энеси бала кантип тарбия берип, кайра кандай батырлыкты көрсөткөн. Беттен найза сунганда пенде чыдап тура албай, качырып кылыч сунганда. Манасты кыргыз турмушунун энциклопедиясы, кыргыз рухунун туу чокусу деп сыймыктана атап жүргөнүбүз менен, чынында ар бир мамлекеттик кызматкер толук окуп чыккан жакшы билет деп айтуу кыйын. Эми долбоордун жарыгы тийип, Манас окуп ишинде маани табышат деген ишенич бар. Ошону бир баарыбыз жаштарыбыз, улуумун, ортомун бардыгы тең өзүбүздүн кайра өзүбүздүн нуубузга, өзүбүздүн өзөгүбүзгө келбесек, биз элдүүлүгүбүздү сактоо биз барган сайын өксүп баратат деп эсептейбиз да. Ошонун негизинде улуттук тил комиссиясынын сунушу менен президентибиздин атайын жарлыгынын негизинде, ошолордун президенттин атайын колдоосунун негизинде, атайын фонддун негизинде ушундай бир эл журтубузга атайын кайрылып, жакшынакай бир материалдык, моралдык сыйлыктарды ошого бир ыйгарып берүү максатында, элибиздин бир духун ойготуп, жаштарыбыздын Манаска болгон сүйүүсүн орнотуу максатында ушундай жакшы сынактар башталды да. Манастын балалык чагы Жакып өзүнүн Ошпур деген койчусуна Манасты алып барып бергени. Мамлекеттик кызматкерлерге Манасты окутуп жаткан долбоордун максаты үчилтикти жайылтуу, сабаттуу сүйлөө чеберчилигин калыптандыруу, улуу баяндагы идеяларды көкүрөктөрүнө сыйдыруу болуп саналат. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.